Чыгыш адабияты жана искусствосу басма компаниясынын директору Наргиза Узакбаева жана аппарат жетекчиси Гулина Кеңешевна, редакциянын ага редактору жазуучу Абдымамет Сариев байкелерибиз, эжелерибиз бүгүн бизде мейманда. Кош келдиңиздер. Күнүңүздөр менен кандай келип алыпсыздар? Кыйналбай эле таптыңыздар, Жок, кыйналбай эле таптым. Эң сонун. Ооба. Анан ардактуу көрөрмандар, бизге ушундай жакшы сонун китептерди алып келген экен. Алдыңкы мүнөттөрдө дагы ушул китептер туурасында сиздер үчүн маалыматтарды бере кетебиз. Бул китептерде эмне жөнүндө китептер жана ооба, эмне жөнүндө жана мааниси кандай жазылганына кийин ушул туурасында алдыңкы мүнөттөрдө маек курабыз, таанышабыз. Алгачкы эле суроо, Наргиз айым, бул басмакананын Кыргызстанда ачылуусунун башкы максаты эмне болду? Негизи биз 2016-жылдын 31-октябрында бул редакциябызды, издательствобузду, басма компаниябызды ачтык. Негизги максаты ошо чыгыш элдер кантип жашап атат, маданияты, адабияты кандай деген суроолорго жооп берип, ошо окурмандарыбызга сунуш кылып атабыз. Жакшы экен. Бул китептер кыргыз тилине котормо жагын ким моюнга алып, ким которуп атат дегендей? Бизде ошо келишим менен иштейбиз. Бизде котормочуларыбыз бар. Кытайда окуп жүргөн котормочулар бар, дистанционно которушат, бизге жиберишет. Биздин башкы редакторлар жааматы буларды утверждайт эткенден кийин биз болсо ошо китептерди редакторлап анан басып чыгарабыз бул китептердичи. Ошондо бул китептер 2016-жылдан баштап эле чыгып баштаган экен, Ооба, ошо 2016-жылдын ичинде биз 11 китепти кыргыз тилинде чыгардык. Жана биздин ошо басма компаниябыздын ичинде дагы бир бөлүгү казак редакциясын ачканбыз. Ошо казак тилинде 3 китепти чыгардык азыркы күндө. Жалпы айтканда 20 китептей чыгарды. Азыр 20 китептей даяр болуп калды да. Анан бул китептерди чыгарыш үчүн мындай каржылагандар барбы? Же өзүңүздөрдүн басма компаниялар каржылайбы дегендей? Бизде негизи айтканда өзүбүздүн өнөктөш компаниялары бар. Ал Москвада жайгашкан, Шанс редакциясы, жана Кытайда Шанс редакциясы бар. Алар менен биз ошо келишимде иштейбиз. Ошо биз чыгарып аткан китептерди эле орус тилине которуп, Москвада чыгарып жатат. Бизден алар 2015-жылы ачылышкан. Негизи мен өзүм Кытайдан бүтүрүп келгем, ошо Кытайдан досторум аркылуу таанышып калып, ошол аябай жакшы негизи ой экен ушундай басма компаниясын ачып, ушундай кыргыз тилине которуп, биздин кыргыз окурмандарга ошо тааныштырып, чыгыш элдердин маданиятын, адабиятын деп мен ойлойм, бул абдан жакшы нерсе. Жакшы экен. Анан байке келиңиз, сиз бул жер ушул басмаканада эмне кызмат өтөсүз? Мен редактормун. Негизги нерсе биздин директорубуз Наргиза Талантбековна айтып өттү. Жана чыгыш адабиятында Кытайда адабияты бар, маданияты бар, экономикасы, тарыхы, жанагы философиясы жана башка көптөгөн илимдер бар. Буда өнүккөн калк. Анан ошондо булар эмне менен дем алып атат? Ар кайсы китептердин ичинде булардын чыгармачылыгы кандай, адабият жагынан кайсы жакка кетип атат, тарыхы кандай болуп атат, маданияты кандай, көркөм дүйнөсү кандай, адабият достугу, эл достугу дейт да. Бул деген руханий дөөлөт болуп эсептелет. Ошондо биз Кытайдын экономикасы жөнүндө китептерди жарыкка чыгарып атканда, Кытай кантип өнүгүп өсүп атат? 1 миллиард 760 миллиондой эл ошо элин багып, анан кантип ушундай бийиктикке жетишип атат? Ошонун себептери бар да, бул экономикалык жактан чыгып аткан китептерде. Кандай кылганда өнүгүп кетсе болот? Кандай иштерди жасаш керек? Кадр маселеси кандай? Ал эми тарыхы боюнча орунда байыркы тарыхы бар. Бул Кытайдын тарыхынын ичинде Кыргыздын тарыхы бар. Өткөндө жана 2200 жылдык жана Сымашандын эмесин алып келбеди бизге. 2200 жылдык ошо эсенги мамлекеттердин ичинде биздин тарыхыбыз бийик болуп атат да. Ошону Кытайдын эмесине алып келдик да. Ошол сыяктуу эле жомоктору турат бул жакта. Ошондой эле алардын азыркы учурда жүргүзүп аткан иштери жөнүндө
бир жакшы иштер, жакшы коңшулаштык менен жашап атышкандыгы жөнүндө, кантип өнүгүп өсө тургандыгы жөнүндө ар түрдүү жанрдагы ар кандай нерседеги бир биздин окурмандар, кыргыз эли түшүнүп, бир сабак алып, анан үйрөнүп, көчүрүп албай, алдыга жыла турган негиздеги көптөгөн ар түрдүү тармактагы, багыттагы китептерди элге пайдалуусын чыгарып атабыз да. Ошону биз редакциялайбыз. Уюштуруш иштерин башыбызда турган ошо Наргиза Талантбековна, биякта Гулина Кеңешевналар, булар болсо башыбызда туруп, кандай иштерди жасоо керек экендигин эл аралык мамилелер боюнча эме кылышат да. Бул негизинен эле Россия Федерациясынын, Кытай Эл Республикасынын, Кыргызстан президентинин ортосунда турган макулдашуулар болгон. Ошо жакын коңшулаштыкта ар тараптан бири-бири менен достукта өнүгүп өсүп, тынчтыкта жанаша жашоо боюнча келишимдер түзүлгөн. Ошонун негизинде бул компания ачылганда башынан. Ошо жакшы. Эң сонун. Ал эми Гүлнай айтып өтсөңүз, бул мындай басма компаниялар КМШ өлкөлөрүндө да башка өлкөлөрдө да ачылганбы? Эң негизгиси биздин компания бул айтып өтүп кетпедикпи, эң башкы головной офиси бул Москвада жайгашкан, Транспорко. Биздин өлкөдө Бишкекте 2016 жылы ачылып, эми Пекинде дагы келечекте дагы Казакстанда ачабыз деген ойлорубуз бар. Дагы келечекке алдыга кое турган максаттарыбыз өтө көп. Аны акырындык менен биз барын жетишип келатабыз деп айтсам болот. Дагы ушул жылдын аягына чейин бизде айтыла турган, жасай турган иштерибиз, пландарыбыз көп. Мисалы үчүн Казакстан коңшу өлкөбүзгө, Алматы шаарына дагы бир ушундай чакан басма компаниясын ачалы деп турабыз. Андан соң магазинин, китеп магазинин жакында биз октябрдын ортолорунда магазин, китеп дүкөнүн ачалы деген планыбыз турат. Чоң бул Кыргызстанда жок нерсе десек болот, анткени чоң масштабтагы международный тармакта болуп көрбөгөндөй бир китеп дүкөнүн ачып кыргыз элине тартуулайлы деп турабыз. Негизгиси ойлогондой максаттарыбыз, алдыга койгон пландарыбыз өтө көп. Анын баарын акырындык менен ишке ашырабыз. Дагы көптөгөн өлкөлөргө өнөктөштөр менен кызматташып ачай деген ойлорубуз бар. Сонун. Жакшы экен. Анан айтсаңыз, биз сизди ошол Москвага эл аралык китеп көргөзмөсүнө да барып катышып келди деп дагы уктук. Анан кийин бул жерде кандай китепти көргөзмөсүнө мындай бири-бирине салыштырып, ошол сыңардан эле мындай өкүнө турган, мактана турган нерселер болдубу? 2016 жылда кышында мен барып келдим, катышып келдим. Биз ошо өнөктөш компаниябыздын жетекчилери менен чогуу бардык. Аякка барган максатыбыз эң биринчиден ал эми эл аралык ушундай китеп көргөзмө ушундай болуп аткандан кийин биз ошо көп нерсени үйрөнсөк болот деп ойлоймун. Ал жерде аябай чоң масштабта өттү. Ал жерге бир эле гана Россия Федерациясынын басма компанияларынын өкүлдөрүн катышкан жок, жана башкалар дагы, башка мамлекеттеги кишилер келишти. Ошол жерге барып биз кичине болсо да тажрыйба алдык деп ойлойм. Буюрса дагы 1-2 жылдан кийин биз көптөгөн китептерди чыгаргандан кийин мен ойлойм Кыргызстанда ушундай ушуга окшогон өткөрсөк болот дейм да, ушундай. Жакшы. Бизге кура келбей аябагында көптөгөн китептерди алып келиптирсиздер. Негизи сиздердин басмаканада жалпысынан канча китептин түрү чыгат жана алар кайсы багыттарда? Негизи ар түрдүү китептерди чыгарганга аракет кылабыз. Бир гана эле бир жомок эмес, бир гана тарых эмес, ар түрдүү ар кандай багыттагы китептерди жана мисалы бул жактан көрүп жатасыздар, ошо Кытай жолу жана Кытай кыялы. Бул китептин ичинден биз болсо Кытай кандай өнүгүп атат, эмнени үйрөнсөк болот. Бул бизден деген политиктер да, чиновниктер да окуса болот, чын айткан менен. Экономикага кызыккан кишилер да окуса болот. Тарых дагы бар. Ар кандай дагы ар түрдүү китептерди чыгарганга биз аракет кылып жатабыз. Жакшы. Экен. Анан бул жерде да турат азыркы Кытай адабиятынын тарыхы дейт. Анан азыркы тарыхты ошондо ким сиздерге же болбосо Кытай тилинен кыргызчага которуп атасыздарбы? Кытай тилинен кыргызчага которуп атабыз.
Жакшы. Кытай тилинен. Эң сонун Бул китептердин биз авторский праваларын алабыз. Кытайдан өнөктөш компаниябыз бар. Ал аркылуу алып, бул китептерди которуп, анан кыргыз тилине чыгарабыз. Жакшы. Негизи эле азыр технология, заманбап технологиянын өнүгүшү менен окурмандар китеп окуган кишилер азайып кетти. Бул чындык. Мойнуңузга алышыбыз керек. Сиздердин басмакананын китептери өз окурмандарын табып жатабы азыркы учурда? Чын айтканы менен сиз туура айтасыз. Мен Москвага барып келгенде метрода болобу, ар кайсакта болобу, ар бир киши китеп кармап жүрөт экен да. Мен аябай таң калгам да. Мисалы бизде болсо деген телефондорубузду карап эле ары бери басабыз негизи. Ал жерде адамдар аябай көп экен, ары бери жүгүрсө да китепти кармап жүгүрүп да окуп ошентип эметишет экен. Мен ошо ойлойм, биз келечекте биздин жаш муундарыбыз, жаштарыбыз көбүрөөк китеп окуп, ушу көбүрөөк нерселерди үйрөнүп, анткени бул китеп бул жан дүйнө азыгы деп эсептейм. Ошон үчүн китептерди көбүрөөк окуса деп ошентип ойлойм. Анан бул китептерди бизде Кыргызстанда көп эле китеп дүкөндөрдө сатылат. Бизде еще өзүбүздүн сайтыбыз бар. Сайт аркылуу сатып алса болот. Буйрутма аркылуу. Туура. Анан бул Гулина айтып кеткендей, ушул октябрь айында китеп дүкөнүнүн ачылышы болот. Ошо китеп дүкөнүбүздөн алса болот. Анан байке айтсаңыз, азыркы учурда чындап эле жалаң гана интернет аркылуу эле, интернет менен эле жаштар жашап калбады. Анан сиздердин оңуңуздарда китепти көп окуса керек. Анткени себеп дегенде ал убакта интернет жок болчу, э? Анан айтсаңыз, ошол кезде сиз эң алгачкы окуган китебиңиз эсиңизде калды да? Алгачкы мен Түгелбай Сыдыкбековдун 3-класста окугам туурасын. Анан башым айланып жыгылып калачагам. Анан кийин Мигель де Саведерес Сервантестин Шумдукту Дон Кихот деген моундай китебин окуп алып, аябай эме болгом. 7-класска чейин айылда китепкананын баарын окуп бүткөнбүз анда. Бир жумада 4-5 китепти окуп салчук. Анан азыр мындай болуп атат да, бул заманда дүйнөлөшүү болуп атат. Жана интернет заманы келди, жана телефондордун эмеси болду. Ар бир нерсеге адегенде адамдардын баары шуулдап киришет да, кайра бери чыга башташат да. Негизи нерсе кызык көрүнөт да. Ал жанагы жаштардын телефондорду кармап аткандары биз өзүбүз пропаганда агитация иштерин көбүрөөк жасай турган болсок, эгерде китепти көбүрөөк окуй турган болсо адамдар, анан көп нерсени үйрөнүүгө боло тургандыгын, чет өлкөлөрдө кандай китеп чыгып аткандыгын, алар кандай жана биздин директорубуз Наргиза Талантбекова айткандай, алар кантип жашап, өнүгүп өсүп, эмне менен дем алып аткандыгын мындай китеп аркылуу билсе, мындай тереңирээк сиңет да. Ал эми телефондон эме болот. Өткөндө ярмаркага кышында барып келгенде Наргиза Талантбекова келип айтып келди, ошондо жанагы Карышкырдын эмесин, жанагы китепти чыгарганбыз биринчи, адегенде чыгарганбыз, жомокторду чыгарганбыз. Анан ошондо айтып келди, китеп дүйнөлүк китеп ярмаркасына барганда биздики кичинекей эле китеп болуп калды. Муну өркүндөтүш керек экен, биз дүйнөлүк стандартка салышыбыз керек экен деп айтты да бияктан. Анан ошого байланыштуу мындай форматта, анан мындай көркөмдүктө сыртын жасап, ар бир окурман кармалап окуганда да өзүнчө ыраазы боло тургандай кылып, биздин атайын техникалык редакторубуз бар, Эринис Талканов деген. Ал болсо ушу 5-6 вариантта жасайт, ушуну аябай кооздоп, бүткүл чыгармачылык эме жүрөгүн берет да, жана биздин компаниядагы ар ким өзүнүн ушу бир чыгармачылыгы менен иштейт да. Анткени могуларды окугандан кийин сырты да жакшы болот, анан ичи да жакшы. Анан Наргиза Талантбекова айтып аткандай, бизде жанагы сырттагы автордук укуктарын алып туруп, анан биздин кыргыз мамлекетинде пайдасы тие тургандарын караштырып көрүшөт булар өзүнчө. Анан ошого байланыштуу биздин кыргыз элине пайдасы тие турган бир жакшы немелерди үйрөнө турган, өсө турган нерселерди которуп анан чыгарганга эме болот. Биз редакцияларыбыз которуп койгон. Чоң рахмат дейбиз. Анан кийин бизде конокто ыраазычылык билдиребиз сиздерге келип бергениңиздер үчүн. Чоң рахмат. Биздин убактыбыз да соңуна келип калыптыр. Биз сиздерге Таңка пирамиданын жамааты рахмат айтабыз. Убагында келип бердиңиздер. Анан кийин баарыбыз китепке көңүл буралы, китеп окуйлу, китеп өмүр булагы демекчи эле. Достошолу. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бизде мейманда Чыгыш адабияты жана искусствосы басма компаниясынын директору Наргиза Узакбаева, аппарат жетекчиси Гулина Кеңешевна жана редакциянын ага редактору, жазуучу Абдымамет Сариев байкебиз болуп өттү. Ал эми бүгүнкү биздин берүүбүз да соңуна чыгып баратат. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз.
Акыркы 1,5 саат бою кызматыңыздарда мен Амирбек Исмаилов жана Зейнап Абдулдаева болду. Кимден эртең дем алыш күнү болсун, күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Пирамида телеканалынан алсабай биз менен биргеликте болорсуңуздар. Кайрадан саламдашка чакты, сак саламатта калыңыздар. аманчылыкта көрүшөлү.